шымдын тизеси чыкпашы үчүн саждага барганда түрүп алып сажда кылса болобу дейт. Жок, тизеси чыга берсин такса. Даже кичине кум болуп калса, ошондо тизесин этияттап, ошол баягындай үтүктөгөнү ушу бурушуп калбасын деп ал болбойт. Мына караңыздар да, эмне үчүн ушуну фукаха, алымдар макру деген. Эмне үчүн макру деген? Намазда сиздин оюңуз ушунчалык эле бош, кенен, Алла Таалага жүздөнбөй, шымга ой кете турган ушунча бош убактыңыз бар. Намазда андай убакыт жок да. Ага чейин жөн отурсаңыз отура бериңиз, шымыңызды кандай кылсаңыз да. Бирок намазга келгенде сиздин көңүлүңүз, оюңуз толук берилип Алла Таалага болсун. Жада калса ошо шымыңыздын кыры кетип калат деген ой ал жака кетпесин дейт. Кичинекей ой кеткенге да